Мага 26 жаштагы кыз келип, ошол моягында өксүгөн, эч кимге айта албаган дартын айтты да. Аны угуп алып мен прям өзүм нерв болдум да. 26 жашта экен, ушул убакка чейин ушул окуп аптыр, 9дан кийин вообще окуп аптыр да. 9дан кийин эле тиякта иштеп, биякта иштеп, аягында апасы Москвага бар деп, ал жака барып, канын соруп, кечки акча алып, кредит алып коюп кызынын эмесине, кызынын атына кредит алып коюп, же болбосо кызым кредит алдым эле төлө деп канын соруп. Апам ушул убакка чейин кызык түшүнбөс дейт да. Кызым каякта иштеп атат, эмне кылып атат? Анан Кыргызстанга эле келейин апа, бияка иштейм келген жок, жаккан жок мага Москва десе, анда Кыргызстанга келип күйөөгө тий, эрге тий, анда мен өзүм сүйлөшөйүн, табайын деп үйгө ушул кыз 9 класс болгондо эле уже үйгө батпай баштады дейт. Менин тапкан акчама байкемди үйлөнтү дейт. Кийинет дейт, кредит алат дейт, үйдө ремонт кылат дейт, штора алат дейт. Бир мени ойлобоюптур дейт. Мен ошол кыздын өкүрүп бакырып илеп атканын көрүп, мен жүрөгүм жарылып кете салды. Мен ошол кыздын энесине ачуум келди. Уялбайсыңарбы? 46-га чыгып алып, кызыңардын акчасын жегенден уялбайсыңарбы? Бет барбы силерде? 46 жаш деген бул жап-жаш. Иштебейсиңер өзүңөр туруп алып. Баргыла өзүңөр Москвага, иштебейсиңерби? Кантип жап-жаш кызыңарды жиберип койсоңор Москвага? Билесиңерби аякта кандай кооптуу? Эркек кыз үчүн аябай кооптуу. Кызыңарды иштетип жибересиңер. Башыңар оорубайт. Кызым эмне кылып атат, каякта чыгып атат? Кызыкпайсыңар. Силерде эмне кызыңарды эмнеге кызыңарды ушунчалык талап көп? Айтат да, акча бербей койсом таарынат дейт. Сүйлөшпөй коет дейт. Коркутат дейт кадимкидей, манипуляция кылат дейт. Мен өмүр бою ушу апамдан жакшы сөз угуш үчүн бүт апам үчүн кылдым дейт. Бирок апам бир дагы мактаган жок. Колтойтуп байкемди жашатып алат жанына. Байкесинин экөөнүн айырмасы 1 жаш экен, 1,5 жаш экен. Килтейген байкеси жашайт апасынын жанында, иштебейт дейт. Менин акчамды ошо алып туруп байкеме берет дейт. Ушунчалык жүрөгүм ачышып бүттү дейт. Эже уялбайсызбы? Ушул кызыңдын келечегин ойлоп, квартира алып койбойсузбу жок дегенде, акчасын мына 9 класстан баштап 26 жашка чейин канча жыл иштеген кызыңыз? 10 жыл иштептир. 10 жылда квартира алып койсо болмок да. Кызыңыз эртең эмне болот жашоосу? Күйөөгө тиеби, ким билет? Вообще уятыңыз жок экен, вообще. Ата-энелер уялгыла, ошо балаңардын эмгегин жегенден уялгыла. Балаңарды манипуляция кылып, баланчасы кийинтирип, айткандан салыштыргандан уялгыла. 60ка чыгып калсаңар, бир жөндө түшүнөм, 60ка чыгып калганда алдан тайып, күчүңөр жок болгондо түшүнөм. 45ке чыгып алып, эмне иштебейсиңер? Иштебейсиңерби? Элдер иштеп жүрөт дүңкүлдөп эле. 60ка чыккан элдер иштеп жүрөт.